жок дегенде тапса болот. Instagram жана TikTokто көптөгөн видеолорду көрсөңүз керек, кантип киречи чыкса болот деп. Бир гана менин видеолорум эмес, жана башка адамдардын да видеолорун. Бирок ал видеолорду эч бир адам сизге өз каналын көрсөтпөйт, же болбосо окуучулардын каналын көрсөтпөйт. Багытты дагы айтып бере албайт, кандай түрүндө киреше болду, жөн эле бир сөздөрдү айтып бериши мүмкүн да, ойлоп таап элечи. Сиз ал нерселерге ишене бересиз. Ошондуктан мен атайын ушул видеодо өз окуучумдун каналын көрсөтүп кетейин дедим. Ал каналга өтүп дагы көрсөңүз болот, баары ачык. Көбүнчөлөр жаза берет го, эмне үчүн окуучунун каналын көрсөтпөйсүң депчи. Мисалы башка деле Инстаграмда ошол YouTube тармагын үйрөткөн адамдаргачы алар болсо жаза берет. Эгерде ал каналга өтүп Кыргызстандан видеолорун көрүп салсаңыздар, ал канал бузулуп кетет, ошондуктан көрсөтө албайм депчи. Кыскасында бул чын бир канча бир түрүндөчү. Бирок канал уже чоң болгон болсо, көптөгөн подписчиктери бар болуп турган болсо, эч бир кыйынчылык жок болуш керек. Ал каналдын ссылкасын берип көрсөткөнгө, бөлүшкөнгөчү. Ошондуктан сиздер менен мен ачык болоюн дедим. Бул видеодо баарын толугу менен сиздерге көрсөтүп, түшүндүрүп кетем. Жана бул видеодо өз окуум боюнча да айтып кетем. Анткени бул видеодо мен каналды ачык көрсөтө алам деп мактана алдым. Биринчиден, экинчиден өз окуум менен дагы мактана алам. Анткени бул видеодо мен өз окуучумдун каналын көрсөтөм. Анткени окуучумдун каналына да доступ дагы бар. Атайын видео үчүн берип турду. Кирип буюрса сиздерге көрсөтөйүн. Ал эми өзүм менен тааныштырып кетейин. Атым Эрлан. 2016 жылынан бери YouTube'да иштеп келем. Көптөгөн алтын баскыч, күмүш баскычтарым бар. Алар боюнча бул жерге сүрөт коюп коем. Өткөн сүрөт. Бул жакта мындан да көп уже баскычтар болду. Көбүнчө адамдар YouTube'да үнү жок жана жүзү жок видео тартып иштегиси келет. Американский YouTube'да депчи. Ошол американский YouTube деген да нерсени түшүндүрүп кетейинчи. Көбүнчөлөр түшүнбөйт. Кантип көчүрөм американский YouTube'ду, ал эмне депчи. Мен азыр геолокациялардын баарын көгүзүп, Америкадан келген просмотрлордун баарын көрсөтүп, сиздер менен бөлүшүп кетейин. Бул окуучумдун каналы. Аты жөнү Cute Ari World. Окуучум мен үйрөткөн нерсени тартат. Окуубузга келген ар бир тарифтер бар. Куратор жардам берет, өзүм лично мен жеке жардам берем деген тарифтер бар. Мен менен жеке ишке кирген болчумун. Бирок окуучубуз өзүнүн иши каналга караганда важныйраак экен, чынындачы. Өзүмдүн бизнесим бар, ал нерсеге убакыт жетпей атат деп каналымды таштап койгонда, ошондуктан азыр доходдор түшүп кеткен, болгону 2,5 миң сом келген десек болот акыркы 28 күнүн ичинде. Бирок мен бул менен бөлүшпөйм. Азыр сиздер менен общий аналитикасын көрсөтөйүн сиздерге. Башында каналына өтүп эмне тартат жана кайсы убакыттан бери видео тартып келет көрсөтөйүн. Канал 2023 жылы 23 декабрда ачылган. Ровно 1 жыл. 1 жыл десек деле болбойт. Анткени канал ачылгандан кийин сразу видео чыгып баштаган эмес да. Өзүңүз деле кирип көрсөңүз болот. Окуума киргенде бул багытты мен сунуштап бергем. Ушул багыт тартсаңыз болот, болгон телефон эле керек. Жана үнү жок жана жүзү жок тартасыз деп бүт нерсе менен же болбосо өзүм, же болбосо биздин командада кураторлор баары жардам берет. Анан сиз ойлошуңуз мүмкүн. Сен окууңа катталып эмне кылам же башкалардыкына катталып эмне кылам? Эрлан, сага ушуңа эле рахмат. Сен башка адамдарга караганда, башка үйрөтмөндөргө караганда уже бекер эле биз менен багыт менен бөлүшүп берип атасың. Сонун иштей турган багыт менен депчи. Бирок айтарым, сиз менен багыт менен бөлүшүш жетиштүү эмес да, анткени сиз өтө көп тонкостьтарын билишиңиз керек. Анан мисалы мен айтып жаткан билим, бул лично менин опытымда, мен бөлүшүп жаткан нерсе башкалардын айткан нерсеси менен келишпей калышы мүмкүн. Андан кийин менден бир сөз угуп алып, башкадан бир сөз угуп алып, экөөнү топтоп туруп бир иш кылайын десеңиз болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде үйрөнөм, окуйм десеңиз жана менин сөздөрүмдү угуп аткан болсоңуз, то менден үйрөнүшүңүз керек. Эгерде менден бир канча маалымат алып тиги жак менен барсаңыз, уже тиги жак менен мындай спор болуп калат да, тиги Эрлан мынтип айтпады беле, сен эмне үчүн мынтип айтып жатасың депчи. Ошондуктан эгерде менин чындыктарым сиздерге жагып жаткан болсо жана жагып жаткан болсо, мен да үйрөнгүм келет дей турган болсоңуз, жана менин сөздөрүмдү угуп американский YouTube эмне экенин билгениңиз, мен себепкер болсом, ошол нерсеге мен себепкер боло турган болсом, бир адамдан эле үйрөнүшүңүз керек да. Мен айтып жаткан жокпун, обязательно менден окуп алыш керек депчи. Жөн эле менин сөзүмдү угуп, ошол менин сөздөрүм менен бир кылышыңыз керек. Анткени мен мисалы менин окуумда мындай жок да. Ар бир каналга ар бир AdSense ачыш керек депчи. AdSense деген бул ошо түшө турган, акча түшө турган баракча да, кошелек десек болот. Мен антип айтпайм. Ал адамдардын жашоосун өтө кыйнайт да. Ал AdSense ачыш оңой эмес. Көп убакыт кетет. А башкалар болсо ар бир каналга ар бир AdSense ач деп сунуштайт экен да. Анан мага келип алып менден эле сурашат. Мага тиги мынтип айтпады беле, сен эмне үчүн мынтип айтып жатасың депчи. Ошондуктан бир уже экспертти угуп жаткан болсоңуз, ошонун аягына чейин угуп, ошо менен жыйынтык кыла турган болсоңуз жакшы деп айтарым. Кыскасы каналга дагы өтөйлүк. Бул жерде кандай видеолор тартылат десеңиз, Avatar World деген оюн бар. Почти бүт окуучулардын баары Avatar World нишасында менин окуучуларым да. Почти бүт ушул оюнду тартып жаткан окуучулар менин окуучуларым. Точнее, канал алып барып жаткан адамдар менин окуучуларым. Эмне үчүн? Анткени бул каналдарды мен өзүм алып барчумун. Бул нишада, багытта мен өзүм экспертмин. Бул оюнду кантип ойнош керек, кайсын басыш керек, эмне кылыш керек, мен точно четко билем, жана менин кураторлорум да билет. Ошондуктан сиздерге точно четко үйрөтүп бере алат да, бул оюнду ойнойм, кийин тарткым келет десеңизчи. Анткени бул оюндун ичинде тонкостьтор өтө көп. Жөн эле кирип тартып алып эле, жөн эле кирип записти күйгүзүп алып, нары бери оюнду бияка жана тияка жөнөтүп, анан кийин ойго келген сценарий кылып эле чыгара берсеңиз просмотр албайт да. Ошондуктан сиз же болбосо мен менен же кураторлор менен иштешип жыйынтык кылышыңыз керек. Ал эми популярный деген видеолорго кирелик. Карасаңыз 11 ай мурун видеосу 1,6 миллион просмотр алыптыр. Эмне үчүн алыптыр? Анткени бул жакта оюндун ичинде бир секреттер бар да, ошол секреттерди катып коюптур. Аларды каяктан табабыз? Ошолор жөнүндө да. Андан кийин сиз деле кирип алып ушул видеону 11 ай мурун тартылган видеону кирип туурап Эрлан багыт менен бөлүштү, азыр мен ошол видеону туурап киргизип коем десеңиз, бул уже давно не актуальный да. Актуальный нерселерди тартышыңыз керек.
керек, актуалдуу нерселер каяктан табабыз, ал темаларды каяктан алабыз, анын баары окууда үйрөтүлөт буюрса. Кыскасы, бир жыл өтө элек жатып каналда 194 видео чыкты жана 194 видеонун көбүнчөсү кыска видеолор, шорт. Кыска видеолор бул багытта именно ушул подачада просмотр албаптыр, именно ушул каналда десек болот. Эми эң кызыгына өтөйлүк. Акыркы 90 күн иши канал канча тапты? Акыркы 90 күн иши канал 71 доллар тапты. Эмне үчүн? Анткени акыркы 90 күн болгону 10 чактуудай чыкты да видеочу. Акыркы күндөрү эле толтура видео чыгарып салыптыр. Видеолор өтө аз. Видеолор стабилдүү түрүндө чыгыш керек. Актуальный темаларга чыгыш керек. Ар дайым чыгып туруш керек да. Андан кийин, мисалы, бул каналдагы окуучумдун айтуусу боюнча, менин бизнесим бар, кол тийбей атат деп каналды алып барбаган көрүнүзбү? Түйүндө төртбурчтуктар болбосо, значит ушул убактарда видео чыккан эмес да. А бул жактарда эптеп чыгып кайра жок болуп кеткен. Ошо стабилдүү алып барыш керек. Эми 365 күн ичинде, бир жыл өтө элек, 365 күн ичинде канал канча алып келди көрөлүкчү. Активно мындай каналды жакшы алып барып жүргөн кездеринде канал 5588 доллар алып келди. Эң көп бир күндө 103 доллар алып келди. А так в среднем 50 доллардын тегереги алып келчи. Настройкага киргизип Photoshop монтаж эмес экенин көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жак өтүп, тилекке каршы сом жок, сом болсо сом коюп коймокмун. Российский рубль деп, российский рубль коюп коеюн. Рубль сомго жакыныраак го. Ошо 500 000 табылды да. Эми өзүңүзгө суроо берип көрсөңүз, телефондо онлайн түрүндө билим алып, бир гана телефон менен интернет аркылуу монтаждап, видео тартып, видеолорду американский ютубка үнү жок жана жүзү жок арнап киргизген видеолоруңуз үчүн 510 000 рублей төлөп берди да. И то бул өтө жакшы результат эмес. Мен сизге кийин да каналдар менен бөлүшөм. Катталып коюңуз менин YouTube каналыма, эгерде мен биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз. Мындан да чоң каналдар бар да, 510 000 бир айда алып келген каналдар бар, окуучуларымдыкычы. Бул честно мындай сонный результат деп айта албайм да, анткени өзүңүз деле көрсөңүз, видеолор эптеп чыкканда, күн сайын маяктын баары төрт түйүн баары квадратиктер болуп, күн сайын видеолор чыга турган болсо, бул акча 10 эсе көбүрөөк болмок. Эптеп иштеген каналда эптеп деген результат да. Бирок эптеп деген десек деле, бул жөнөкөй адамдар үчүн канча деген акча? Мисалы, азыр мен калькуляторду алайын, калькуляторду ачайлык. 510 000 рубльды биз бөлүп көрөлүк 12ге. 12 айга, 12 ай өтпөдү, бир жыл өттү. Ай сайын 42 500 алып келчү экен да бул каналчы. Эптеп иштеген үчүн эле 1-2 саат бир күндө иштеп киргизип койчу, и то күн сайын эмес. Сиз күн сайын алып келсеңиз, мындан да жакшы жыйынтык болот. Мен лично бул канал менен бөлүшүп атам да, окуучумдучу. Мен эмне үчүн мунун баарын айтып жатам? Анткени мен бул окуучу менен лично иштешкем да. Мен лично тарифке кирип, мен иштей турган, менден үйрөнө турган тарифке кирген. Кураторлор менен эмес, мен менен. Ошон үчүн ушундай жыйынтык болгон. И мен лично билем да, канча күн өткөзүп, канча күндөн бери видео кылбай койгон күндөрүнчү. Ошондуктан эми өзүңүздүн ишиңиз менен салыштырып көрүңүз. Сиз 42 500тү бир айда табыш үчүн канча саат иштейсиз жана кандай менет кыласыз? Бул жакта свободный график. 1-2 саатыңыз бош болдубу, кыла бересиз да, иштечи. Өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Ушунча акчаны табыш үчүн сиз канча менет кыласыз? Канча саат иштейсиз? Мисалы, 10 саат иштешиңиз мүмкүн бир күндө. 10 саат ичи токтобой иштешиңиз мүмкүн. Ал болсо оор иш болушу мүмкүн 10 сааттын ичиндечи. Өтө оңой бир баскычты баса калып эле таба каласыз деп айтпайм. Да, менет керек. Окууга киргенде мындай сыйкырдуу нерсени күтпөңүздөр. Аяктан сиз бир ай билим аласыз. Жок дегенде бул кадимкидей кесип да. Бир-эки баскычты баса калып 42 000 бир айда түшүрө албайсыз. Кадимкидей кесип деп алышыңыз керек да, мындай чоң бир важный профессия деп элечи. Анткени сиз бир ай окуйсуз. Башка мындан да важный профессиялар, медицина жана башкасын канча жылдап окушат. Бул жакта сизге бир ай эле керек. Бир ай эле нормально убакытты бөлүп койсоңуз, көбүнчө адам бир айды нормально бөлө албайт. Анткени көбүнчө адамдар келип ойлойт да, азыр мен келем окуусуна, азыр 2-3 сабагын көрөм, бир канал ачам, бир видео киргизем, бүттү, ушу мен акча таап кетем го дейт да. Бул жакта чындап менет керек. Адам 200 видео чыгарган. Бирок бул бир жылдын ичинде да, мындай эсептей турган болсок, бир күн чыгарбай, бир күн чыгарып иштептир. Видеолорго 1-2 саат кетет. Ошо менен эсептей турган болсок, бул чынында өтө жакшы акча, өтө жакшы. А бирок бунун баары бир жыл ичинде табылган эмес да. Иштеп жаткан учурунда табылган. Ошо